11 апрель өлкөдө жергиликтүү шайлоо өтөт. Ал үчүн бардык партиялар ат салышып, документтерин тапшыруу иши 2 март күнү аяктаган. Ал эми Ишеним партиясы бүгүнкү коомчулукта кооптонууларды жаратат деген пикирлер айтылууда. Буга негизги себеп Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдраимов негиздегени себеп болгон. Мындай маалыматты Улуттук коопсуздук комитети билдирген. Административдик ресурстун колдонулушу адилетсиз шайлоо 2020-жылдын октябрындагы окуяларга себеп болгонун белгилеген. Атайын кызмат саясий күчтөрдүн мыйзам бузган учурлар аныкталса, аларга чара көрүлө турганын да эскерткен болчу. Ал эми өткөн окуянын кайрадан кайталанышы коомчулукту да тынчсыздандырбай койбойт. Бул көрүнүштөргө чекит коюу керектигин билдиришүүдө. Буга себеп Ишеним партиясынын арты менен элди бурмалоо жолдоруна баруу коркунучу болот деген шектенүү бар. Бир чоң областтын жетекчиси бир партиянын аркасынан уюштуруу иштерин жүргүзүү, бул ошол түштүк жергесиндеги өтө чоң көрсөткүчтөгү добушту алып коюу деген коркунучтарды алып келет да. Ошондуктан мен жаран катары өзүмдүн жеке конституциялык укугумда шайлоочу катары мен бул нерсеге тикеден тике каршымын. Кооптонуулар тууралуу эле. Анткени алар админ ресурсту кайсы бир деңгээлде элдердин көзүн баягы манипуляциялап, алдоо жолу менен биз эч нерсе кылбай атабыз, мында мекенчилик катышпай атат дегени менен Ишеним деп атын өзгөрткөн ушул бир партияны таап чагалашып, ал партия кимди таанык экени белгилүү болду да. Ошол себептен шаардык кеңештерде, Бишкек, Ошто алардын мындай басымы күчөйт деген кооптонуу бар. Ишеним партиясы 2011-жылы түптөлүп, Жарасул Абдраимов менен биргеликте дагы 10 жаран ээлик кылганын, алардын көпчүлүгү аскер кызматындагылар болгондуктан Жарасул Абдраимов көрсөтүлүп калганын Нуркыз Кадырбекова билдирди. Учурда ал партияны Мирлан Иваков аттуу жараны жетектеп жатыптыр. Ал эми азыркы тапта Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн байланышы жоктугун билдирди. Өткөн жылдын 24 декабрында СМИлерге берген пресс-конференциясында бул Ишеним партиясы тууралуу суроо болгон. Ошондо ошол киши айткан: "Мен саясаттан алыс кишимин, кызыкпайм, барган эмесмин, мен өндүрүшчүмүн" деп. Ошол катары бул киши баягы ошондо эле партия менен катар өзүнүн ишканаларын мамлекеттик кызматкердин этикасына байланыштуу өткөрүп бергендигин айткан. Учурда Ишеним партиясынын өкүлү катары Иваков Мирлан Таштандиевич деген эсептелинет экен. Ал киши менен биздин байланышыбыз жок. Ал эми партиялардын документтерин кабыл алуу күнү 2 мартта аяктаган. Ош шаары боюнча 10 партия тиешелүү документтерин Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп беришкен. 11 мартка чейин териштирүүдөн өткөрүлүп, каттоого алынат. Ишеним партиясы мыйзам боюнча каттоого тура аларын жана административдик ресурс боюнча БШКга тиешеси жоктугун билдиришти. Партия бул азыр бул жыл эмес, мурда ушул түптөлгөн экен, анда дагы болгондо бир учредитель болгон экен. Ал каттоого мындай тоскоолдук кылбайт. Анан админ ресурс жагы ал жактарын эми ал биздин компетенцияга кирбейт, алар өздөрү карашат да. Ал эми партиялардын саны боюнча Бишкек шаары алдыда жалпы болуп 29 партия өзүнүн документин тапшырган. Жергиликтүү шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Бишкек жана Ош шаарларында атаандаштык жогорку деңгээлге чыгары байкалат. Буга негиз партиялардын көп санда болуусу. Анын башка себептери да бар. Ушул күнгө чейин партиялар жумушун аткара албагандыктан башка партиялардын жаралуусу себеп болгонун айтышууда. Андан тышкары жеке кызыкчылык үчүн шайлоого аттанып жатат дешет. 45 орунга өтө көп партиялардын барышы. Ошол бардык эле депутат мандат ала албайт да. Эл өкүлү боло албайт ал жерде. Бирок кандай кызыкчылыктар бар экендиги буга чейинки биздин шайлоо өнөктүгүнөн калып калган нерсе да. Буга эмне үчүн ушунчалык кызыгып атышат? Демек, ошол партия кайсы бир кызмат орундарды өздөрүнө жеке менчик кылып алганга. Канчалык көп конкуренция болсо болгону атаандаштыкты ушул акыйкат жолунда атаандаштык боло турган болсо, бардыгынан бирдей шарт түзүп бере турган болсо, шаардык кеңештерде шаарларга кызмат кылабыз деген эр азаматтар толтура. Эскертсек, 11 апрель өлкөдө жергиликтүү шайлоо өнөктүгү өтөт. Учурда партияларды каттоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми шайлоого карата үгүт иштери 11 марттан баштап жүргүзүлө баштайт. Нурзада Сыдыкова, Дилет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары.